Борбордук шайлоо комиссиясынын координациялык тобуна мыйзам бузуу боюнча 31 маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу координациялык топтун жыйынында БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Айтымында катталган мыйзам бузуулардын катарында шайлоочунун укугун бузуу, сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, коркутуу жана кысым көрсөтүү, үгүттөөнүн эрежесин бузуу, шайлоо комиссиясынын каржылоо маселесин бузуу өңдүү бир катар маалыматтар бар. Алардын айрымдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул маалыматтар шайлоочулардан, массалык маалымат каражаттарынан жана коомдук уюмдардан келип түшкөн. Укук коргоо органдарынын аракеттери ушул кыска мөөнөттө жүргүзүлүш керек. Мыйзамда белгиленгендей бардык бузуулар жөнүндө арыздар, мыйзам бузуулар жөнүндө бардык катталган фактылар 2 күндүк мөөнөттө каралып чыгыш керек. Эгерде ошол билдирүүдө белгиленген фактылар боюнча кошумча тергөө зарыл болсо, анда 3 күндүк мөөнөттө каралыш керек.